Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Эфирибизди баштадык. Мен күттүм кечке чейин. Ким күттү эфирди? Мына ушул көйгөйлөр чечилеби? Кантип чечилет? Биз кантип дарысыз айыгууга жардам бере алабыз? Кантип бизде чечим бар? Мына ушул тууралуу эфир өтөбүз. Кээ бир аялдарда ушул көйгөйлөрдүн жарымы эле бар. Кечеги эфирден кийин бирар нерсеңиздерге чечим таба алдыңыздарбы? Жеңилдөө болдубу? Мен азыр папал болуп калдым дейт. Жакшы. Күткөндөр. Мен да кызыккан эфирди аябай күтүп көрөм. Устаздарымдын эфирлери болсо, мен кызыгып жүргөн сабактар болсо. Анда эмесе баштай берелиби? Нолдон баштап үйрөтөсүзбү дейт, ооба. Тренерство ал өзүнчө. Өзүңөр үчүн ал өзүнчө. Сиз кайсыга кызыгып атасыз? Тренер болгусу келгендер кулагыңыздарга күмүш сырга жакында буюрса баштайбыз. Тренерлерди окутууну кайрадан. Мурда өздөрү издеп келген, суранып келгендерди эле окутуп койчумун. Быйыл сурагандар аябай көпсүздөр, бир группа топ өтөйүн деп атам. Анда эмесе эмне кылдык? Биринчи жатын түшүү боюнча айтып берейинби? Жатын түшүү кайсыл учурда бул көйгөй жаралат? Ким ойлойт интим гимнастика кантип жардам берет? Сиздер айтасыздар, мен оор көтөргөндөн түшүп калды, төрөттөн кийин түшүп калды, же дагы башка көп шылтоолоруңар бар. Хорошо, жатындын түшкөнү мейли, төрөттөн кийин түштү дейли, оор көтөргөндөн дегенге мен анча кошулбайм. Оор көтөргөндө жатын оор көтөргөндө ого бетер түшүп калышы мүмкүн. Ордунда турган жатын оор көтөргөндө түшүп калбайт. Биздин ички органдарыбыз бири-бирине аябай тыгыз байланышкан. Алла Таала сен жатының пык деп эле түшүп кала тургандай кылып жайгаштырып койбогон. Денем үчөөбүзгө мен кече да бул сүрөттөрдү көрсөтүп бердим эле, бүгүн да көрсөткүм келип атат. Жатынды көтөрүү үчүн мына ушул бөлүккө катуу маани бериш керек. Карасаңар, омуртка бери чыгып турат бир аз. Бизде ушул жерибиз бузулуп кеткен, көбүнчө омуртканын, бел омуртканын дисктери бузулуп кеткен. Анан мына кабырганын алдында диафрагма турат. Ушул диафрагманы мен азыр жакшылап көрсөтөм. Мына диафрагма, ушул диафрагма жакшы иштебейт. Кислород жакшы келбейт. Диафрагма тешикчелери турат го. Диафрагма тешикчелери эмес бул. Диафрагмадан биздин ички органдарыбызга аба өтөт. Ушул жакта нарушение бар. Анан биздин ички органдарыбызды бири-бирине бекем кармап тура турган фацияларыбыз бар. Фация деген бул эмне? Фациялар боюнча дагы азыр мына. Фация деген мына ушул. Так. Тоголок болуп көрүнүп турган бул булчуң деп элестетиңиздер. Малдын этинин сыртында деле, боорунда деле, ичегилеринде деле, малдын этинин сыртында дагы челкабыктар бар. Мына ушул челкабык. Бизде да ушундай челкабык бар. Бул жерде чоңойтуп көрсөтүп койгон. Ушул фацияларыбыз бошоп кеткен жана связкаларыбыз бошоп кетет. Связка дегенде мен кайсыл связканы көрсөтсөм бул жерден мына жатында бул жерде бир аз кын булчуңдарын көрсөтүп турат. Анан связкаларды көрсөтүп турат. Маткадан түшкөн связка. Ушул связкалар денебизди кармап турган, бошоп кетет. Ушуларды ордуна коюш керек. Силер жатынды кегел жасоо менен көйгөйүңөр чечилбейт. Интернеттен көрүп алып ар жерден жасай бергенде ар кимиңерде ар түрдүү болуп түшүп калган жатын.
нолдон баштап жасаш керек. Мына бул биздин кан тамырларыбыз, майда кан тамыр, кичине эле териңин алдына кичине эле ийненин учун сайып койчу, кан чыгат. Кан тамырлар бар, майда көрүнгөн көрүнбөгөн кан тамырлар бар. Ушулардын сыртындагы фасциялар каттап турат экен да. Калың фасциялар бар, жука фасциялар бар. Эми калың жука деп айтылбайт, бирок түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам. Мына ушундай кан тамырларыңарга чейин, булчуңдарга чейин ордуна келиш керек. Ал үчүн биз мына омуртка тутумун иштетүү үчүн, жатынды көтөрүү үчүн терини сырттан каптап турган мына фасциялар менен иштейбиз. Ошондой эле мына бел омуртка жактагы эң калың фасциялар бар. Көп аялдарда ушул фасциялар катып калган. Монтип өркөчтөй болуп калабыз го, мына ушул жерибиз кое бербейт аялдарда, көп аялдарда. Колу менен бутун кармаса, колу бутуна жетпейт. Ушул жерлериңер катып калган. Ушул жактарды ачышыбыз керек. Акырындык менен анан көнүгүүлөрдүн баарын комплексно жасап отуруп, жатыныңар көтөрүлөт, зара кармай албоодон арылабыз. Эгер адам стресс боло турган болсо, стресс болгондо булчуңдарыбыз каттуу алсырап кетет. Связкаларыбыз каттуу алсырап кетет. Муундарыбыз бардыгы, адам эмнеден стресс болот? Жакындарын жоготуп алганда стресс болот. Өзүн колдоосуз, таянычсыз сезип калганда, каза болуп калган адамдарды кабыл албаганда, өзүн күнөөлөгөндө, өзүн сүйүүсүз сезингенде адам каттуу стресс болуп калат. Жылуулук жетпегенде, холод, эмоционалдык муздактык болгондо. Эң жаманы ушул адам үчүн. Акчасыз калууга дагы адам чыдайт. Жумушсуз калууга дагы чыдайт. Ал эми эмоционалдык сууктукка адам чыдабайт. Жашай берет, көзү ачык, бирок ичи боргон. Сырты тынч, ичи боргон. Жашай берет, аябай кыйналып калат. Көбүнчө аялдардын муундарыңар ооруса, анда ошол таянычсыз сезесиңер, бирөөлөрдү өзүңөр таяп жашап жүрөсүңөр. Жатын түшүү көтөрүлөт. Нолдон баштап иштейбиз. Бир сүрөт көрсөтүп коеюнчу. Так. Бул жерден көрсөтө турган булчуң бар экен. Бул көрүнөбү? Эң төмөнкү булчуңдардан баштап иштетебиз. Анан жатын көтөрүлөт. Андан кийин, кыздар, мындай айткым келди да. Мен мурда бир 2024-жылдары 21, 22, 23, мен 21-жыл баштадым жумушума. 21, 22, 23, 24-жыл. 4 жыл катары менен жадыны сыртка томпоюп чыгып калган аялдарды, сыртка кадимкидей эле чыгып калат. Ич кийимине тийип жүрөт, самындап, жууп салып коюшат экен. Жатын сыртка чыгып калганда мен не дейт элем? Эми врачка бар, операция десе кыласыз, уже биз жардам бере албайбыз, кеч болуп калды деп айтчубуз да. Анан мен тажрыйба топтодум, сиздерге окшогон аялдар менен йоганы үйрөндүм, йоганын 2 багыты боюнча окудум, жан дүйнө менен иштегенди үйрөндүм, телесный бир сезимдерди үйрөндүм. Дем чыгарууда адамдын ичинде эмне айтылып жатат, дем алууда эмне айтылып жатат, адамдардын көздөрү эмне дейт, мимикалары эмне дейт, турган турпаты далылары эмне дейт. Мына ошону түшүндүм дагы, опыт болду, мага тажрыйба болду. Азыр жатыны сыртка чыгып калса да 10 жыл болсо дагы, шүгүр альхамдулиллах, Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок деген нерсе, кандай десем, мындай дагы да бир керемети бар экенин, ошол сөздүн бир Алла Тааланын кереметтери көп экенин дагы да биз сезе алдык деп айтсам болот. Жатын түшүп калган аялдарда шүгүр альхамдулиллах, 70-ке барып калса дагы көтөрүлүп атат. Мурда опушение матки деп туруп, 70-те болсо хорошо, сыртка чыкпаган болсо кел дейт элек. 70-тен кийин уже болбойт деп айтчубуз да. Азыр 70 жашта болсо дагы шүгүр жатындары сыртка чыгып калган даже аялдарга жардам берип атабыз. А сиздики 1-2 стадиябы дагы да түшүп калганча күтпөгүлө. Жатын өз алдынча эч убакта көтөрүлүп кетпейт.
Эмнени күтүп атасыңар? Жатын түшүп калган аялдар. Жатын түшүү деген бул картаюу. Жатын түштүбү, связкаларың салбырап түшүп атат деген сөз. Бул жатын сенин бетиңи кошо алып кете берет. Бет булчуңдарың бат картайып кетет. Көздөрүң түшүп калат мындай. Баарын ылдый тартып кете берет. Бүгүндөн баштап. Андан кийинки жатын түшүү боюнча түшүнүктүү болдубу кыздар? Жазып койгулачы, түшүнүктүү болсо түшүнүктүү деп жазып койгула. Түшүнгөндөр анан жан киргендер жок деп жаза бербегиле. Прям четко мындай түшүндүңүздөрбү? Же чала чарпыт түшүнүп калдыңыздарбы? Баштан аяк эфирди сиңирип угуп отургандар гана жооп бергиле, мен убактымды албагыла. Түшүнүктүү дейт, жакшы түшүндүм дейт. Аха. Супер, молодцы. Андан кийин зара кармай албоо. Зара кармай албоо боюнча эмнеден болот зара кармай албоо? Силер айтасыңар, булчуңдар бошогондон, төрөгөндөн кийин деп. Зара чыгуу түтүткүчөнү эмне башкарат? Зара чыгуу түтүткүчөнү нерв система башкарат. Демек проблема кайда болду? Нерв системада болду. Нерв системаны эмне башкарат? Нерв системаны биздин психикабыз башкарат. Төрөгөндөн кийин мен зара кармай албай калдым дей бересиңер. Кошпойлуу учурда силер стресс болгон болушуңар мүмкүн. Же төрөгөндөн кийин мындай өзүңөргө вообще кам көрбөй койгон болушуңар мүмкүн. Эми кандай да болсо бул көйгөйдөн арыласыздар. Денеме кычкылтек көнүгүүсүн жасайбыз. Денеме кычкылтек көнүгүүсү нерв системасын бошотууга жардам берет. Муундарды бошотууга жардам бере турган көнүгүүлөрдү жасайбыз биринчи. Анан денебизге кычкылтек жеткире турган көнүгүүлөрдү жасайбыз дагы. 3-чү күндөн анан биз төмөнкү булчуңдарга көнүгүү жасайбыз. Көнүгүүдөн жыйынтык аласыз. Буюрса аласыз. Анан каттуу стресс болуп калып, ошол стресстен болгон аялдар болсо, анда алар жеке психолог менен иштеп койсо жакшы болот. Бир 100дөн 1 же болбосо 500дөн 1 аял каттуу стресстен болушу мүмкүн. Алар кое бербейт, контролду да кое бербейт, ойлонбой кой десең ойлонбой да кое албайт. Алар анда жан дүйнөсү менен аябай иштеш керек болот. Геморрой. Геморрой эмне үчүн болушу мүмкүн кыздар? Эмне деп ойлойсуңар? Геморрой деген эмне? Геморрой ал жерге бир нерсе чыгып кетпейт. Кан тамырларда кан айланбай туруп калат да, ошол жерибиз кеңейип кетет. Веналар, кан тамырлар. Анан биз кыйнала баштайбыз. Бул деген сен кан айланбай калган жок, сен айланбай калдың. Сен бир жерде туруп калдың. Сен үй салам деп фокусуңду үйгө коюп кеттиң. Же жумуш деп жумушка берилип кеттиң. Же өзүңдүн аялдык табиятыңды унутуп койдуң. Биринчи балдарымды чоңойтуп алайын, андан кийин мен деп. Жөндөн геморрой болгон жок. Эгер сен жашооң, аялдык табиятыңга эч нерсе тоскоол болбосо, сен өзүңдү жакшы көрсөң, өзүңдү жакшы көрүү деген бул алтын, бриллиант, кийим алуу менен чектелбейт. Ал деген эң өзүңдү жаман көргөнүң. Ошол компенсациялай берсең өзүңдү алтын, бриллиант, кымбат машина, бир кызматтар менен, кымбат кийимдер менен өзүңдү толтура берсең, сен аябай самооценкаң төмөн. Сен иштебей калган күнү өзүңдү аябай начар сезип каласың. Иштебей просто так унчукпай отура бере албайсың. Алтын бриллиантсыз өзүңдү никто сезесиң, кымбат кийимсиз өзүңдү никто сезесиң. Сен өзүңдү бир нерсе менен компенсациялап турушуң керек. Компенсация бул кичирейбейт, компенсация чоңоет. Өзүңдү толтуруу бул өзүңдү баалоонун башка түрлөрү, башка нерсе менен толтуруп алуу. Мындай аялдар, компенсациялап жүргөн аялдар көбүнчө өздөрүн сезинишпейт. Калоолорун билбейт, жашоодо эмне жашап атканын билбейт. Көбүнчө ушундай өзүн компенсациялаган аялдарда геморрой болот. Анткени алар өздөрүнөн айланбай калганын жашоодо, аялдык энергиясы токтоп калганын, аял катары токтоп калганын, мындай оргазм сезинбей калганын, бул маанилүү экенин унутуп калган аялдар. Андан кийин анан кыздар жомокту жыйыштыргыла. Төрөгөндөн кийин геморрой болуп калдым, төрөттүм, кийин пайда болду, ич каткандан пайда болду деген жомокторуңарды жыйыштыргыла. Андай эмес. Геморрой кантип интим гимнастика менен калыбына келет. Төмөнкү булчуңдар менен иштейбиз, кан айлануу менен иштейбиз, моундар менен иштейбиз жана нерв системасына туруп калган
бир ойлорубуз менен иштейбиз. Мына ошентип геморройуңар бат деле кетип калат. Нерв системасына туруп калган ойлор деген булар эмне кыздар эми? Мен ушул боюнча айтып берейин, Нерв системасына туруп калган ойлор деген бул мындай. Мисалы, бул арык, кадимки эле агып аткан арык. Эми ушул арыкка бир дарак туруп калды. Дарактын бутактары бар. Дарак туруп калды. Не болот? Үстүнө мусор топтолот, Не деген мусорлар булар? Мисалы, дарак туруп калат деген бул жек көрүү болушу мүмкүн. Ата тектен келген бир сезимдер болушу мүмкүн, бирок сен муну ата тектен келген сезим экенин түшүнбөй элесиң. Жек көрүү, коркунуч, тынчсыздануу, таарыныч, ачуулануу, күнөөлүү сезим, күнөөлөө. Коркунучту жаздымбы? Коркунуч, Айдор, дагы башка көрө албастык. Көрө албастык дегенде балекет сезим бар. Колман келбейт деген сезимдер. Айтор, булардын бардыгы подружка. Мо бирөө эле жок сенде. Жок дегенде монун үчөөсү бар. Тынчсыздануу. Айтор, ушул сезимдерден сен арылмайын, сенин көйгөйлөрүң чечилиши аябай кыйын болот. Запор. Ич катуу боюнча. Сенде ич катуу жөндөн жөн болуп калган жок. Сен ичиңди ката турган кылып, Алла Таала жасап койгон жок. Не болсоң ошо бол. Жашай берем, таштап койдум, эми ичиң катса ката берсин деген жок да. Мына ичек карында дагы Алла Таала ордуна тыгыз кылып, сонун кылып жайгаштырып койду. Сен ичегиң мойнуңа оролуп калган эмес го. Ичек кардын ордунда мына жоон ичеги ушунчалык ичегилерибиз калың, узун, канча метр болсо дагы, мына ичек карында карагылачы, жоон ичеги, андан кийин түз ичеги болуп туруп, анан заң чыгып кетет, Анан бул булчуңдардын сыртынан, то есть ичек карынды самсаалатып, чубалып кете турган кылбастан карагылачы органдардын жайгашуусун кыздар. Кулап кетпей турган кылып туруп, Алла Таала факцияларды жайгаштырып койду. Мына кулап кетпей деп туруп факцияларды, калың факцияларды коюп койду да. Ушунча дене мүчөбүздө Алла Таала сен сурай электе, сен өзүң скотчтоп, өзүңдү өзүң кыйнала электе Алла Таала баарын берип койду, анан сен ичиң катып калбайт. Ичиң катып калган бул тамак аштан, суу ичпей койгондон, тиги бу дегенге да мен анча кошулбайм. Бул сенин кыйналганың. Эми физический жагы кандай болушу мүмкүн? Таптакыр суу ичпей калсаң бул дагы мүмкүн. Тамактанууң туура эмес болсо эми алда кайсыл бир проценти бар. Өтө мындай арыктай турган тамактарды көп жеп, арыктай турган чайларды көп колдонсоң, мында да ичиң катып калуусу мүмкүн. Бирок көбүнчө ич катуу бул детстводан болобу, кийин болобу, бул сенде илгерки калдыктар. Кайын журтуң менен урушуп кеткенсиң, же алар сени кемсинтип коюшкан, азырга чейин аны көтөрүп жүрөсүң. Бир стресс болдуң, ошол стресстен чыкпай жүрөсүң, анан дагы деле запор болуп жүрөсүң. Жөндөн жөн болгон жок. Сенде запор качан башталды? Ошол кезде сен таарындыңбы, ичиңден кыйналдыңбы, күйөөң сени менен кучакташпай койдубу, бирге уктабай койдубу, сени игнор кылып койдубу, сен балаң менен кыйналып калдыңбы, балаң сен укпай атабы, кызың укпай атабы, балаң менен келишпей атасыңбы, кызың менен келишпей атасыңбы, сен мунун баарын сыртка чыгып ырдабайсың го. Ырдасаң деле сен кыйналасың да. Ырдап керек эмес, үй бүлөңөрдөгү сырды сыртка айтып, өзүңөрдүн кадырыңарды итмиш кылып тебелебегиле. Үй бүлөдөгү нерсе эч убакта сыртка чыкпаш керек. Кандай да болсо, бекем болуш керек. Ким болсо да үй бүлөдөгү нерсени өзүн кадырлабаган, үй бүлөсүнүн кадырын билбеген, жашоо эмне экенин билбеген адам үй бүлөсүндөгү нерсени сыртка айтат. Балам минтип атат, анан кызым минтип атат, анан күйөөм минтип атат. Не надо, айтпагыла. Айтор, үй бүлөңдө бир нерсе кыйын болуп атабы, сен кыйналып атасыңбы, сен ичиң катышы мүмкүн. Канчалык деңгээлде могу жерде ич катуусу барлар
канчалык деңгээлде менин сөзүмө ооба туура деп айтасыңар? Канчалык деңгээлде? Бул сен жашоого уруксат бербей атканың, денеңе кислород жетпей атат. Сен жашоодо кислородный голоданиядасың. Фокусуңдун баары ошо кызың менен мамилеңде, балаң менен мамилеңде, күйөөң менен мамилеңде канткенде жакшы болуп кетет. Сен башка жакта же үй алам тырмышып кеткенсиң, түшүңө үйлөр кирип атат, сен түшүңдө үй салып атасың. 24 саат бою сенин фокусуң үй салууда. Аял кишиге андай энергия берилген эмес да. Үй сала турган гормон андай биздин мүмкүнчүлүк жок. А биз өзүбүздү унутуп кетебиз. Сен жашоодо сенде кислородный голодание, сен ичегилериңе кислород жетпей калган жок негизи. Анан биз кислород беребиз денебизге туура кылып, туура беребиз, то есть жан дүйнөбүз менен иштейбиз. Мына ошентип сенин запоруң кетет. Эгер бала кезиңден болсо, бул ата энеңдин сезимдери. Бизде эмнеге көңүл бурабыз? Сезимдерге көңүл бурабыз. Өзүңөр да мойнуңарга алып атасыңар. Туура. Ооба, менде ушундай болгон экен деп даже денеңер бир дирт эттиби, кыздар? Денеңер реакция бердиби? Эгер силерде жашоо, аябай жашоо образыңар жакшы болсо, эртең турасың, альхамдулиллах деп аябай жеңил турасың. Балдарыңды өсүң чекесинен жакшынакай болуп жашоо образың жүрүп атат. Өзүң жагасың, чачыңды тарайсың, өзүңө жаккан кийимди кийесиң, сүйлүп атасың. Жашоо образың жакшы болсо сен ичиң катпайт, ананып кетейин. Андан кийин жел чыгуу. Бул дагы интим гимнастика менен кетет. Кын булчуңдарыңар бекемделет. Мен эми балдарым да чоңоюп калды, бардыгы бой жетти. Балдарымдын аяштары отурат дегендей, мен азыр тиги бу деп айтпай калдым. Мындай интим гимнастиканы башкача кылып рекламалабай деле калдым. Эми түшүнгөн адам келе берет, интим гимнастикадан кандай жыйынтык алат. Кын булчуңдарыңар бекемделет. Ооба, төрөттөн кийин кадимкидей калууңарга келесиңер, сонун болуп калууңарга келесиңер. Кээ бир аялдарда мына кын булчуңдары кандай болуп түшүп калат? Мына могу жерде кайсы сүрөттү көрсөтсөм. Так. Могу сүрөттү көрсөтөт окшойм, кайра эле. Могу быдыр болуп турган кабыргачаны көрдүңөрбү? Мен муну давайте, кыздар. Мен доскага эле чийип көрсөтүп бербейинби? Мына. Кыздар, айтмакчы, жанагы боюнча токтоп айтпай калыпмын, Мооларды алыш керек да. Эң чоң муну алыш керек. Ушул чыгып кетсе, бул деген иммунитетти тосуп турган нерсе. Мен бай айтып аткамбы, кыздар? Түшүндүңөрбү? Кан айланбай калды, сенде могу сезимдер бар. Ошону чыгарыш керек дедим го. Түшүндүңөрбү? Мен доскага чийген боюнча калганын улантпай калыпмын, Улантып кетсем түшүнүктүү болобу эми? Мына бул ошол сенин кан тамырларыңа, булчуңдарыңа, туруп калган негатив фацияларыңа, бооруңа, жүрөгүңө, жадыныңа туруп калган негатив да. Болду, бул жакта уже иммунитет жок, стресс бар. Иммунитет кирбесе, өлгөн клеткалар топтоло берет дагы, киста, миома, эндометриоз ар кандай көйгөйлөр жаралат. Сен проработкалар менен моон алып саласың, нерв системасын бошотосуң, иммунитет дыр агып кирет дагы тык мо өлгөн клетканы тазалайт. Алла Таала сени көпкө күттүрбөйт. Алла Тааланын системасы иштеп кеттиби, болду, сен кыйналбайсың. Ордуна дароо жаңы клетка келет. Мунун баары ушунчалык бат иштейт. Болду, сенде жашаруу болбой коебу? Жашаруу болот албетте. Эми могу кын булчуңдар боюнча айтып аткам, Кын булчуңдар, могу сенин кының дейли. Ички стенкалар бар. Ар кимде ар кандай болуп түшүп калды. Бирөөндө могу булчуң жайылып кетти. Бирөөнүкү мындай эле түшүп калды. Бирөөндө могу 2-3 булчуң түшүп калды. Бирөөндө жарымы түшүп калды. Бирөөндө дагы мындай, бирөөнүкү толук түшүп калды. Ушунун бардыгын туура иреттеш керек, туура жасаш керек. Көрүнгөн жерден жасай бербегиле. Сиздин кын булчуңдарыңар эмне көрүнгөн эмес го. Туура жасаш керек. Туура жасасаңар мына ошондо жыйынтык болот. Андан кийинки
Так, жел чыгуу, кымбылчыңдардын боштугу боюнча чач түшүү, гормондор ирет деле чачыңа түшпөй калат, без проблем. Бул боюнча көп сүйлөбөй эле коеюн. Загиб матки. Чач түшүү боюнча кыздар, менин чачым ушул интим гимнастикага келгенче ушунчалык күлүп түшүп калат эле да. Кухняга кирсем чачым, үйгө кирсем чачым, ваннага кирсем чачым, ушундай мындай прям чачымды көрүп атып эле стресс болуп калат элем да, чачым ар жерге түшүп калганын көрүп эле. Ушул гимнастикага келгенден чачым түшпөй калды. Мен азыр ушул боюнча тамак жасай алам, ушул боюнча камыр кыла алам, чачым түшпөйт. Загиб матки. Загиб матки туаса болбосо түздөлөт. Кээ бирлер загиб матки менен төрөй албай жүрөт, төрөө мүмкүнчүлүгү толук бар. Гимнастика жасайсыңар, йога жасайсыңар. Андан кийин спайка. Спайка бул жан дүйнөнүн үнү, сразу айтайын, интим гимнастика жасап койсоңор эле спайкаңар кеп калбайт. Жан дүйнөңөр менен иштейсиңер. Эгер аялдар кымбылчыңдардын боштугу, жел чыгуу болуп, анан аябай стресс болуп, аябай энергияңар кетип, ошол ситуацияңарды эстегенде көкүрөгүңөрдө кысылуу болуп атса, анда биринчи жан дүйнөнү иштетиш керек. Эгер көкүрөгүндө кысылуу бар аялдарда, көнүгүүдөн жыйынтык алыш кыйыныраак болот. Ошон үчүн мен биринчи күндөн проработкадан баштаймын. Биринчи күн проработка жасайбыз. Ким проработкага кирди, ким проработка жасады, анда без проблем. Көнүгүүдөн жыйынтык аласыңар. Проработка деген бул нерв системасын, лимфа системасын бошотуу. Кан тамырларда туруп калган негативдерибизди бошотуу деген сөз. Анда көнүгүүлөрдөн жыйынтык болот, проработкаларыңызга. Просто гимнастика жасайм десеңер, жок, алтындарым, гимнастиканын өзүнөн эле жыйынтыктар болуп кетпейт. Спайка бул жан дүйнөнүн үнү. Труба жөндөн жөн жабылып калбайт, кыздар. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү, Алла Таала мунун баарын сонун кылып жаратып койду. Анан трубабызды жабыла турган кылып койдубу? Жөндөн жөн жабылбайт. Же сен балалуу болууга даяр эмессиң, же күйөөңү жек көрөсүң, же балалуу болуудан коркосуң, же бир нерсе сен бирөөгө жабылып калгансың, же кайын журтуңа жабылып калдың, же күйөөңө жабылып калдың, же өзүңө жабылып калдың, же жашоодон жабылып калдың. Айтор сен бир проблемага жармашып калдың, же болбосо ошон үчүн спайка болуп атат. Снехи матки деген бар, бул жакка жазбай калыпмын. Снехи матки бул кечирээк калуунан келет, бирок калуунан келет. Непроходимость бул дагы жөндөн жөн жабылып калган жок. Жан дүйнөңөр менен иштейсиңер, и трубалар ачылат, кыздар. Канчалаган аялдар альхамдулилля кош бойлуу болуп атышат. Даже биздин коллективге азыр ошо сиздерге окшоп эле курска келип, анан биз менен коллектив болуп калды. Азыр 5 айлык, 7 айлык боюнда бар экен. Эгиз экен болгондо дагы. Жаңылбасам, эгиз. Ооба. Дагы спайка, непроходимость, стресстен арыласыңар, ооба. Депрессиядан арыласыңар. Сапатсыз уйку, уктай бересиң, 10 саат уктасаң дагы сен эс албагандай турасың, 7 саат уктасаң да эс албагандай турасың, эртең менен 5 ойгонсоң да чарчанып, ныксырап, ооруп турасың. Бул деген сен стрессиң ашынып кеткен деген сөз. Дене мүчөң кыймылдабай калган, комфорт зонада жашап атасың деген сөз. Ошондой болсо, анда силерге биз азыр аба менен суудай эле керекпиз. Баш оору дегенде баш оорунун түрлөрү бар. Эгер киста, тигил бул көйгөйлөрүңөр болсо, анда айтышыңар керек бизге, ушундай кистам бар, же ушундай гидроцефалия, тиги буду айтышыңар керек. Ал эми кислород жетпей калган болсо, анда бат эле арыласыңар. Зоб бул денедеги чыкпай калган үн, айтылбай калган ачуу, айтылбай калган эмоция, бирөөлөрдү күнөөлөө сезими, өзүңү да күнөөлөө сезими. Зоб жөндөн жөн болгон жок. Айтылбай калган сезимдер, булардын баарын чыгаруу үчүн аялдык энергияны толтурууга биринчи проработка, аялдык энергияны толтурууга экинчи проработка, сексуалдык энергияны толтурууга терапия. Эми айтор аябай көп терапияларыбыз бар. Түйүлдүк кездеги сезимдерге терапия, ата тектен келген сезимдерге терапия, жана башка көп проработкаларыбыз, терапияларыбыз бар, практикалык сабактарыбыз бар. Мына ошону аткарасыңар, и зоб кетет, кагылып кетейиңдер. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Андан кийин грыжа. Силер ойлойсуңар, мен грыжа болуп калдым, оор көтөрдүм, тигип. Жок, сен оор көтөргөндөн болбойт, ушуну сен мээңен чыгарып кой, оор көтөргөндөн болот дегенде. Так, азыр. Андан кийин артроз кетет. Ошол сен өзүңдү таянычсыз сезип атасың да.
сүйүүсүз сезип атасың. Сүйүлбөгөндө эч кимге кереги жоктой жан дүйнөң жанчылып калды. Сен мындай таштап жибердиң өзүңдү. Анан сен өзүң таштап жибердиң эле, муундарың таштап жиберди. Сен өзүңдү таштаганда муундарың таштайбы ойлочу? Таштайт, муундарың шалбырачы. Сен сүйүүсүз сездиңби? Сен денең дароо отказ берет. Бул деген эмне деген? Анан сүйүүсүз болуп жашай берейинби дешиңер мүмкүн. Жок. Сен Алла Таала жакшы көрөт. Айтор сага бир сабак бар бул жерде. Сен үчүн бир жакшы өмүр бар деген бир белги. Сен ушуну унутуп атасың. Артроз, артрит, жалпы муун ооруларынан арыласыңар. Киста миома бул жөн эле кетип калбайт, жөндөн жөн болгон жок. Кайеринде киста бар, сезимдер менен иштейбиз, миома, киста кетет кыздар. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Бизде аябай көп мындай кеткен кейстерибиз аябай көп. Киста миома. Так. Мен азыр көрсөтүп койгум келип атат. Киста миомадан арылгандарды. Өтө көп кейстерибиз бар. Даже бир айда кетип калышы мүмкүн, эгер жан дүйнөң менен көбүрөөк иштесең, көңүлдөрдү үзгүлтүксүз жасасаң. Эми укол оңой. Таблетканы оозуңа саласың, суун ичип коесуң. Сен башыңды иштетпейсиң, уколдарыңды көтөрүп барасың, уколуңду жык салып коет, болду, келесиң. Мындан өткөн оңой нерсе жок. А жан дүйнөң менен иштөө энергияны, убакытты талап кылат, бирок сен өсөсүң, жашарасың, дарысыз айыгасың. Мына сага ушундай плюстар бар. Андан кийин киста миома, ашыкча салмак кетет. Эгер салмагың вторичный выгода болбосо. Кээ бир аялдар салмакты кургон кылып алып жүрөт өзүнө. Мен салмагым жок болсо, мен тебелеп кетишет, мага тийишет деген сыяктуу шиктериңер кетет. Сахарный диабетчи дейт. Негизи сахар деген оору жок деп айтат. Сен ичиңе толуп калган ачууго бул. Бир туугандарыңа таарынычың болушу мүмкүн. Көбүнчө бир туугандарына таарынычы барлар сахарный диабет менен көпчүлүгү, баарыңар деп айтпайм, бирок көпчүлүгү бир туугандарына таарынычы барлар, өзүнүн кандашына таарынычтары барлар сахарный диабет менен ооруп калышат деп айтылат да. Сахарный диабет 1 бар, сахарный диабет 2 бар. Көбүнчө ошол 2 дегендер ар кимде ар кандай. Сахарный диабет 2 деген бул булчуңдарың катуу деген сөз. Булчуңдарың зажатый, сен күнөөлөп жашайсың же тоңуп калгансың жашоодо бир нерседе. Сырттан ха хи, а өзүң мындай өзүңдү өзүң жазалап, жан дүйнөңдү тиги Антарктидага алып барып койгонсуң да. Денеңди кошуп Антарктидага алып барып койгонсуң, сен калчылдап ичте кыйналып жашап атасың. Сахар кетет. Расслабление керек, йога сөзсүз керек, интим гимнастика керек, анан жан дүйнөң менен иштешиң керек. Ошол болуп өткөн окуяларды, көбүнчө сахар деген бул болуп өткөн окуяларды кабыл ала албайт мындай адамдар. Ачууланып жүрөт, переживать этип жүрөт. Ошол окуяларды кабыл аласың, Аллах эмес экениңди түшүнөсүң. Сен Аллах эмессиң да. Сен да, мен да Кудай эмес экенибизди түшүнөбүз. Желибиз чыгыш керек. Сен Кудай эмес экениңди түшүнүп, адамдарды күнөөлөбөш керек экенин түшүнүп, желиң чыгыш керек. Өзүңдү күнөөлөбөш керек экенин түшүнүп, желиң чыгыш керек. Мына ошондо сенин сахарың кетет. Эми сен желиң оңой эле чыгып кетпейт. Текебердик деген бизде асманда, потолоктогу текебердикти сындырыш үчүн эмне кылыш керек? Сен жөндөн жөн күнөөлүү сезбейсиң да өзүңдү. Сенде илгертен бери денеңе сиңип калган бир сезим бар да, муга. Жана айтпадымбы? Ушул сыяктуу ушуну алып чыгыш керек. Бул ата тектен келген сезимдер да. Антпесе сен текебер болуп тура бересиң, потолокто, сен текебердигиң потолокто деп айтпадымбы? Ошо текебердигиң сынбаган боюнча кала берет. Проработкаларды жасайсың, могу бошойт. Кан айлануу жакшырат, булчуңдарың бошойт. Мисалы мына сахарный диабет 1, бул деген мындай. Инсулин жакшы бөлүнүп чыкпайт уйку безде. Көп тынчсызданасың, көп таарыныштарың бар, айтор мындай. Ичтен көп ыйлайсың, анан инсулиниң жакшы бөлүнүп чыкпайт. Ал эми бул кан тамыр, бул жакта сахар бар. Инсулин келиш керек дагы, сахарды
Мен ушуну жакшылап айтып берейинби? Сахарный диабет жөндөн болгон жок да. Мына бул уйку без. Уйку без бул инсулин бөлүп чыгарат. Бул сенин кан тамырың. Канда составында кант бар. Сенин булчуңдарың, кан тамырларың, башка дене мүчөң. Инсулин келиш керек дагы бул сахарды жөндөп туруп, сорттоп туруп, кан тамыр булчуңдарыңа жеткирип бериш керек да. Бул жакта клеткалык деңгээлде жашаруу болуш керек. А сен аябай стресссиң, аябай булчуңдарың жабылып калган, катып калгансың, муундарың катып, булчуңдарың катып, мындай аябай напряженныйсың да, сага сүйүү жетпей калган, ушундай жашай бересиң, муздаксың, күйөөң менен мамилең начар, же өзүңдү каттуу күнөөлөйсүң, мен ушул жерде ушундай кылып койгом, ушул жерде ушундай сөз айтып койгом, же башкалар ушундай кылып койду, мындай. Сен сырттан күлөсүң, бирок сен ичиңен ыйлай да албай калгансың, күлбөй да калгансың. Жашоо сага боз түздөй. Сен сырттан аябай жакшы көрүнөм деген сайын денең ошончолук кыйналат. Дене маска кие албайт. Биз маска киебиз, а биздин сен даже бетиң маска кие албайт. Сен маска кийип ха-ха хихи болуп жүрө бересиң, а сен көздөгөн көңүлдөрдүн карагаты. Сен ан сайын денең кыйналат. Беттериң түшөт, мимикаларың көрсөтөт, сен дене түзүлүшүң өзгөрүп кетет, үстүң жооноруп, бутчагың ичкерип кетиши мүмкүн, курсагың чыгып, капталдарыңа чейин чыгып кетет, жамбашың жалпайып калат, түшүп калат, чукурайып калат, бүкүрөйүп каласың. Сен канчалык сырттан өзүңдү алдаган менен дене ошончолук кыйналат. Булчуңдарың зажатый болсо, то есть кандай деп айтып аттым эле? Мынакей биринчи диабет деген бул ушул. Инсулин жакшы бөлүнбөйт дагы, сахарды бул жака жеткире албайт. Ал эми экинчи диабет деген уйку без жакшы иштейт, инсулин келет, сахарды чыгарайын десе, булчуңдарың катуу. Түшүндүңбү? Мына ушуну бошотуш керек. Йога жасайбыз. Йога жасаганда ар бир дене мүчөң иштейт, кан тамырың иштейт. Мына кызыл күйүп турат го. Булчуңдарда кызыл күйүп турат, Ар бир көнүгүүдө ушундай булчуңдар иштейт, кан тамырлар иштейт. Анан бул көйгөйдөн сен арыласың, Аллах Тааланын каалоосу менен арыласың. Так. Уйкум жок эле, азыр уктап калдым дейт. Нервге жардам болуу ооба. Апамда зоб бар, кете өзү каалап келсин, онлайн катышып жатам. Үйдө тура жасай алам. Жасабайсыңар банан. Же эми катышайын дедиңизби? Жасай аласыңар. Мен айтканды эле жасасаңар, анда жасайсыңар. Мындай нерсе бар да. Мен айтканды кыласыңбы? Эч нерсени ойлонбостон биздин куратор силерге расписание түзүп берет. Силерди жаш балага окшотуп, биздин аялдарды ушундай журкандан эртең менен колдон келсе, бирөө тургузуш керек экен да. Эртең менен сен көзүңдү ушалап, монтип ойгонгонуңда гимнастика жасайбыз деген сага бирөө керекпи? Бизде ошондой бар, онлайн башкарат, сага эртең менен турганыңда расписание даяр. Бүгүн момону аткар деп сага жазып берет. Если өзүңдү башкарып кете алсаң, пожалуйста, өзүң каалаган сабакты уга бересиң. Если өзүңдү башкарып кете албайсыңбы, биз сага расписание түзүп беребиз. Силерди биз текшеребиз, артыңардан кубалайбыз. Эмне болдуң, баланча, Айнагүл, Жайнагүл, Айгүл, Нургүл, сен отчет жөнөтпөдүң деп отчет жөнөтүп аткарган кыздар жыйынтык алат. Мындай, кыздар, мен стресстен арыламбы? Менин жатыным көтөрүлөбү? Менин геморроюм кетеби? Менин ашча салмагым кетеби? Мен мууноруман арыламбы? Могу жерде жазып койгон көйгөйүң менде бар. Мен арыламбы десең, ооба, арыласың. Канткенде айым сыры курсунун ичине киргенде көнүгүүнү да жасайсың, проработканы да жасайсың, практикалык ишти да жасайсың. Эгер төлөмдү аткарып коюп жок болуп кетсең, сага эч нерсе жок. Баягы боюнча жатының бир күнү сыртка чыгат, заараң бир күнү агып памперс кийесиң, чачың бир күнү дагы түшөт, уйкуң ого өтөр начарлайт, сенин көзүң өчүп калат, көзүңдүн оту өчүп калат, солуп каласың, чогуу чүккөн күлдөй болуп каласың. Кан тамырларың бара-бара чаташып калат, иштебей туруп. Акыры бир күнү барганыңда только операция дейт, или дагы бир нерсе ушундай. Дараткана барганча агып кетип атат дейт. Маткалдыйбы? Жок, маткалдый деп айтканга болбойт. Нерв системада го.
көкүрөктө балам үстөн чыккандан кийин көкүрөк дейт. Эми баардык көнүгүүлөр жасайсыңар. Мен прям көкүрөгүңөргө эле таасир берет деп айтпайм, бирок көкүрөгүңөргө мындай кайсыл бир деңгээлде таасирин аласыңар ооба. Аденомиоз эмнеден? Ар кимде ар түрдүү. Жалпы жан дүйнөңөр менен иштегенде аденомиоз дагы кетет. Менде интим гимнастика. Биздин курска катышкан аялдар баардыгын аткарсаңар 100% көйгөйүңөрдөн арыласыңар, без проблема айгасыңар. Гимнастика менен семирсем болобу дейт. Жашаганга өзүңө уруксат берсең семиресиң. Арык болгон адам өзү бул кандай дүйнөгө батпай жүргөндөй сезилет. Жашоодо өзүнүн ооруду жоктой сезет. Ошондуктан арыксыңар. Силер тамактан семирбейсиңер. Ашыкча сезесиңер, эч кимге ишенбейсиңер, жумуш жасоого да ишенбейсиңер. Бирөөнүн жумушун кылып атсаңар деле тапшырып кое албайсыңар. Жумуш бирөөнүкү, бирок ал жерде да жок, мен салатты өзүм кылам, сен башка конокторду көтөр деп жүрөсүң. Андан кийин щитовидкада проблема бар, эмне кылам? Айым сырына катышасың. Нутрициолог барбы командаңызда? Бар. Зоп кетет, окусаңар. Жакшылап окугула да, анан бул жакка отуруп алып, конспектилебей, окудум деп жазбай эле койгулачы. Конспектилебегендер, эптеп-септеп жасагандар же сабактарыбызды, жан дүйнө сабактарын көрбөгөндөр, жөн эле гимнастика жасап жыйынтык албай аткандар, силер стрессиңер бар. Балаңар менен проблемаңар бар, же күйөөңөр менен проблемаңар бар, же өзүңөр менен проблемаңар бар. Ошон үчүн көтөрүлбөйт жатыныңар, ошон үчүн жыйынтык болбойт, ошон үчүн дагы деле жел чыгып жүрөсүңөр, эмоционалдык качели. Нормальный аткарбай атасыңарбы? Анда курска катыштым деп айткандан уялгыла. Кантип жертва болуп жүрүп курска катыштым десең, курска катышкан адам мындай энергиясы көтөрүлүп калат, көздөрү күлүп калат, өзүнө ишенимдүү болуп калат, мындай өзү менен мамилеси жакшырат, теги бирдиги сынат. Төмөн сезинип, бир коёндун образында жашап атса, анда бай хищниктин образына көчөт. Коёндун образы деген кандай? Коёнду ит да жейт, мышык да жейт, чөө да жейт, түлкү да жейт, арстан да жейт, карышкыр да жейт. Коёнду жебеген нерсе жок. Адам дагы коён сыяктуу жашайт. Ага жем болуп, буга жем болуп, ага тебеленип, буга тебеленип жашайт. Мындай абалда жашасаңар силер ойлонбогула, менин жатыным көтөрүлөт деп. Булчуңдарыңар алсыз силерге кантип көтөрүлөт? Жан дүйнөңөр менен иштешиңер керек. Ошол алсыз, ыңгайсыз, тебеленди сезип калган сезимдериңер менен иштеш керек. Мунун баары детстводан башталган болушу мүмкүн. Ал эми баарын аткарасыңбы, без проблем жыйынтык болот. Мого турбалар ачылып кетип атат даже. Көнүгүүлөр дурус деле жасабадым дейт. Мен ушул турбаларым ачылып калыптыр дейт. Бүт мого көбүрөөк кыздар жан дүйнө менен иштегенде мо күчтүү отуздарды угуп атасыңарбы? Ушулардын баардыгы жан дүйнө менен иштегенде. Геморрой, сырткы эттер кетет ооба. Тим эле розочка деп алабыз да, кетет розочкасы. Жатым түшкөн кантип билебиз? Гинеколог билип берет. Кош бойлуулар интим гимнастика кылса болот ооба. Интернеттен көрүп, жок алтыным. Интернеттен көргөндү мен эч кимге сунуштабайм. Өзүмө да каалабайм, сага да каалабайм. Кегел менен айырмасы бар, бат менен төдө айырмасы бар. Интим гимнастиканы көрсөтсөңүз болобу? Башынан жасаш керек кыздар, айтып отурсам. Кайсы номерге төлөйм дейт. Номер жазгыла, бул жака силердин номериңерге биз байланышабыз. Ушул магачы кыздар обидно болуп кетет. Номериң калтыр, курска катталасыңбы? Каттал деген акыркы күндөр обидно болуп атат да. Негизи сага керек курс. Сен мен артыман кубалашың керек. Мен ушундай көйгөйүм бар, эмне кылам дешиң керек да. Анан биз командабыз менен туруп алып, эжеке бошодуңузбу? Ушундай көйгөйүм бар деп номер калтырган экенсиз. Сизге мен түшүндүрүп берейинби деп артыңардан ээрчип жүрөбүз да. Обидно, прям обидно болуп калат. Эми биздин кыргыздарга мүмкүн азырынча ушундай керек болуп аткан чыгар. Рахмат кыздар, жакшы комплименттерди айтып атасыңар. Энтометрит интим гимнастика менен жок кылса болобу дейт. Жан дүйнөңөр менен иштегенде плюс интим гимнастика жасаганда, йога жасаганда жок болот. Интим гимнастика керек, онлайн түз эфирден чогуу жасалабы? Кыздар, түз эфирден эптеп-септеп көрсөтүп койсом деле мейлиби силерге. Мен даяр видео урокторду түшүрөм, даяр видео урокторду берем.
ошол видео урокторду көрүп туруп жасайсыңар. Нолдон баштайсың. Биринчи эмне кыласың? Биринчи жатасыңбы, турасыңбы, кайсыл булчуңдан баштайсың, эмнеден баштайсың? Биринчи эле сен интим гимнастикадан баштабайсың, анда кыйналып каласың, үйрөнө албайсың, таштап коесуң, эптеп-септеп жасап каласың, чала чарпыт жыйынтык болуп калат. Эң биринчи биз суставтарды иштетебиз. Анан денебизге кычкылтек көнүгүүсүн жасайбыз, денебиз менен таанышабыз, андан кийин бүт денени козгоп алып, анан ошол төмөнкү булчуңдарга көнүгүү жасайбыз. Проблемаларды жок кылуу үчүн катышат ооба. Жатын түшкөн, буга жооп бердим. Мен биринчи жолу катышып жатам дейт. Настроение жокто сүйлөбөй коем дейт. Өзүңүздү алдап атасыз, башка себеп бар. Гидросальпинкс кетеби йогада дейт. Гидросальпинкс. Ичиңизде ый сезим барбы? Мубина. Болдубу? Ичиңизде бир ый сезим барбы? Ичтен ыйлап, кыйналып каласызбы? Ичиңиз чүрүшүп, бүрүшүп калабы? Өзүң менен иштегенди билбейсиз. Өзүң менен иштеген аябай эмгекти талап кылат. Труд. Кадимкидей эле чоң эмгек да. Мен деле өзүмдүн үстүмөн иштеп келем ушунча күндөн бери. Кээде мен деле чарчайм өзүм менен иштегенден, өзүмдүн сезимдерим аңдый бергенден, байкай бергенден. Бирок байкаган сайын жан дүйнөмдө жеңилдик. Азыр ишенесиздерби? Эч кимди оңдогум келбейт. Эч кимди өзгөрткүм келбейт. Өзгөртөм деп аракет да кылбайм. Оңдойм деп аракет да кылбайм. Мен муну түшүндүм. Өзүмдүн үстүмөн иштеп. Эч кимге спасатель да болбойм. Эч кимге отчет да бербейм. Миома пайда болуптур, оң жак тарабы ооруп атат ичим дейт. Врачтар не деп айтты? Ооруп атса сурагыла, мен көнүгүү жасасам болобу деп. Жыныстык катнашып уруксат бар болсо, демек жарылып кетпейт да, интим гимнастика, йога жасаганда дагы. Көнүгүүлөрдү жасап, жан дүйнөңөр менен иштегиле, кыздар. 2000 сабакта да баары үйрөтүлөт, випте баары үйрөтүлөт. Алаканым кыч берет, аллергия неден болот дейт. Ким менен саламдашкыңыз келбей, кимден качасыз? Ким менен көрүшкүңүз келбейт? Барбы ушундай? Төрөгөнөн канча убакта катышса болот? 3 күндөн кийин жасай бересиңер. 3 күндөн кийин десе келем. Эмнеге 3 күндөн кийин дейсиңер деп айтасыңар да. Даже Россиянын роддомдорунда төрөрү менен жасатат экен. Ошол күндөн баштап жасатат экен. Анан мен кой төрөрү менен деп айтсам, биздин аялдар чочуйт дейм да, мейли 3 күн болсунчу дейм да, 3 күндөн кийин жасай бересиң деп айтам. Геморроюм чыгып калат, туалетке барсам. Көнүгүүлөр жасайсыңар, араласыңар. Геморрой бар, гимнастикага катсам кетет. Нерв системасын бошотсо болобу, жүрөк лыкылдап атат, жооп күтөм. Кагылып кетейин ырыс. Ооба, бошотсо болот. Алла таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Мен силерге айттым го. 1 саамга отургулачы кыздар. 1 саамга давайте бир тынч жер тапкыла. Жатып алып көрүп атасыңарбы? Журкан ичинде телефон бир жерде жатат. Кантип көрүп аттыңар экен? Тынч отуруп, атайын столду коюп, койгоюм чечилеби, могу жактан деп отурасыңарбычы. Денеңерди бош койгула. Бүт денени сезгиле, баштан баштап, баш, тамак, көкүрөк, колдоруңар, сандарыңар, буттар, тизенин арты, тизенин ички бети, балтырларыңар, тамандарыңар баарын көргүлө. Эми кайсы жерде сен оордукту сезип атасың? Денени сезип атасыңбы? Прям денени сезип көргүлөчү. Только Кудай жаратып койгон денени. Денени көрдүкпү? Эгер кайсыл бир жериңде, көкүрөгүңдө, тамагыңда бир жериңде кысылуу болсо, сенде телесный блок бар. Ошол блокту бошотуш керек, денени бошотуш керек. Көрдүңөрбү? Мына көздү жумдук. Дем алып дем чыгарабыз. Дененин кайсы жеринде бир оордук бар. Кайсы жериңер катуу болуп турат. Сездикпи? Жаскылачы бул жака. Охо, жакшы. Менде бел оордун алдым, альхамдулиллах дейт, жакшы. Колумда ручка блокнот креслодо турам, жакшы. Йоганын биринчисин жасап жатам, экинчисин жасайм. Ичтеги оорутуп сезим, Дагы ким кандай болот десиз жазып коебуз. Чарчай эле берем, алсым дейт. Жүрөгүмдө оордук бар, көкүрөктө,
жүрөктө сол жак бут тарабым дейт, жүрөгүм көрдүңөрбү? Мына ушул телесный блок матка тарап дейт. Балтыр дейт, коркунуч, алдыга жылуудан аркага тартылуу, матка менен плечо. Эми кыздар, мындай, если бул денеңердеги блокту кетирбесеңер, көнүгүүлөрдөн жыйынтык алышыңар аябай кыйын болот. Мына белим, ашказаным, желкем талып, жүрөк тушум оор дейт. Мунун бардыгы нерв системада болуп аткан проблемалар. Мына мону карасаңар. Сосудистая система, нервная система, лимфатическая система, нейронная система. Мына нейрон 86 миллиард нейрон бар экен. Силердин бизде кандай ойлор бар? Бош кое албадым, белим талып кетет, напряжение бар. Тизем, бирөөнү жек көрөсүзбү? Оңдогуңуз келеби? Денем тырышат, төмөн сезинесиз. Адышка. Ичте айтылбай калган сөздөр көп. Сол тизем дейт. Белим бирөө гана сон дейт. Жакшы, оң жак далым сайып атат. Көрдүңөрбү? Эми кыздар, давайте денебиздин ушул бөлүктөрүн угуп көрөлүчү биринчи. Кайрадан көздү жумабыз. Көздү жумуңуз. Дал денеңиздин уюган, талыган, ооруган жерине фокус бериңиз. Дал ошол денеңизди караңыз. Ошол дене бөлүктү карасаңыз, жансыз сезинип аткан, оордук сезимди караңыз. Эми ошол оордукту карасаңыз, анын көлөмү сезилет. Көлөмү сезилдиби? Эми ал бир зат боло турган болсо, сементпи, ташпы, кумбу, жыгачпы, бир анын бир формасын сезип көрүңүз. Эми фокусту ошол жериңизге бериңиз мээ менен. Бул тынчсыздануубу, ойлорубу, кандай ой бул? Жашоонудогу жүктөн чарчадыңызбы, чарчообу, тынчсыздануубу, коркуубу, алсыздык, сүйүүсүз калгандай сезинүүбү, таарынычпы, жек көрүүбү, келечектен коркуубу? Кандай сезим болду? Жакшылап айтам, дал ошол денедеги оордукту караңыз. Бул эгерде мээ менен ойчу, мээни ошол жака таштап койгула да, мээ билет, мээ ошол сезимдерди ошол жака алып барган, билет ал. Эми мээ менен карагыла, эмне бул? Тынчсыздануубу, коркуубу, үмүтсүздүкпү, чарчообу, түшүктөрбү, жек көрүүбү, өкүнүчпү, ичтеги сезимдерби, күнөөлүү сезимби, күнөөлүүбү, эмне экен? Таптыкпы? Ызабы, ачуулануубу? Ыза, ачуулануу, кусалык. Кусалык болушу да мүмкүн. Күтүүбү? Келечектен коркуубу? Көрдүкпү? Көздү ачабыз. Эки колду көтөрөбүз, чоюлабыз, денени бош коюңуз. Бош, эми эки колду түшүрүңүз. Далны түздөңүз. Жөн гана Кудай берип койгон физикаңызды элестетип көрүңүз. Жөн эле Кудай берди. Тело, денеңиз баштан ылдый бир гана денеңизди элестетип коюңуз. Болду, ой жок, эч нерсе жок. Жөн гана денеңизди сезип коюңуз. Жеңил көпөлөктөй болгон сезимди, учуп кетчүдөй сезимди сезсеңиз жакшы болот. Эч нерсе жок, ой жок, тырышуу жок. Жөн гана баштан ылдый булчуң, кан тамыр, скелет. Жөн гана денени сезип коюңуз. Тырышпаңыз, бош. Тырышпаңыз. Бош. Бош коюңуз. Всё, жакшы.
оң бутум тизеден ылдый жан жоктой. Коомдун алдында да кысылуу бар окшойт да, же бир нерседен коомдун алдында кыйналасызбы, эркек адамдар менен проблема барбы, мына жүрөгүмдө чарчоо, таарыныч дагы келечектен коркуу. Отцов айтайын дедим эле. Отцов айта турган айымдар болсо кабыл алабыз. Келечектен корком, кемсинүү дейт. Көкүрөгүмдө ыйык кусалык, даже көкүрөктө ыйык кусалыгы бар аялдар могу көкүрөктөрү мындай көтөрүлүп калат. Кыжаалатчылык, үмүтсүздүк дейт. Керексиз сезинүү дейт. Сол бөйрөк, ачуулануу. Көрдүңөрбү? Дене айтып берет бекен. Ысып терде климакс кете. Ооба. Эстегин келип атат. Эстеп салгыла. Көз жаш чыгарып салгыла. Толук айыгабы дейт. Толук мүмкүн. Ооба. Тизем. Оксардын эмси. Уздактык. Муундарым, колдорум титрейт. Сиздин программаңыз аркылуу айыганбы? Ооба. Окшудум. Көрдүңөрбү? Дененин ушундай үнү бар. Денедеги бул дене сүйлөп атат. Жан дүйнөнүн үнү го. Таман ооруйт. Коркосуз келечекте бир чечим чыгаргандан бир нерсе кылгыңыз келет, бирок коркот окшойсуз, Кекирдим. Көрдүңөрбү? Дене ушундай жооп берет. Эңсеп баштадым. Вот, мынакей. Жан дүйнө ушинтип сүйлөйт. Эч нерсе болгон сезбей атам. Эч нерсе болбогондой. Ооба, туура айтасыз Алдан атайым. Ичте кый, чыкпай калган сезим. Көрдүңөрбү? Денеде сакталып калыптырбы? Денем аябай чарчап атат. Заряд алыс деңиз. Телефон, жапжагы телефон. 100%. Сен баарына жагасың. Кана берчи дегендей, жаңы келиндей баарына жагасың. Анан өзүңдү башкаларга бердиң. Телефондун энергиясы, бир батарейкасы 20% калдыбы? Сеники 20%дан дылдыйлап атат. Кызыл прям күйүп атат деген сөз да. Энергияны чогултуш керек. Туруп калган таарынычтарды сыртка чыгарыш керек. Сесет болуп отура албай калдым дейт. Демек сиз болгондо кыжырданасызбы, ачууланасызбы? Муун урган мурун. Кыздар, азыр суроо берсек. Сурооңуздарга жооп берсем мен ойбой. Анда бүтпөш керек мен эфирди бүгүн. Далымда жиркеничтүү тоодой жаратбай калды дейт. Көрдүңөрбү? Кускум келди дейт, уйкум келип кетти. Башымда катуу ый бар, толук чыкпай жатат дейт. Эртемен тургандан бери денем оор. Ушинтип жүрө берсеңер, анан бир күнү тура албай каласыңар. Жасагыла йога. Эндометриоз деген диагноз коюлду. Эмне кылсам болот? Эмне үчүн эндометриоз эмне кылдырбай атат? Каттуу сактанган жок белеңиз, бала төрөбөйм деп, же таарынычтарды ичиңизге сактап алып, сырттан бажырайып жүрө бердиңиз беле? Кыздар, эми муну кара болуп көрүнүп турат. Ооба, таарынычтарыңыз көп, несправедливость болушу мүмкүн. Жолдошум өтө оор жала менен күнөөлөп атат дейт. Аялдар, негизи бул сиз күнөөлүү болгон күндө дагы туура эмес. Мындай учурда унчукпай жашай бербегиле, же алымдарга баргыла, психолог менен иштегиле, укук коргоо органдарына кайрылгыла. Бул дурус эмес отношения, жакшы эмес отношения. Айпирайым, сиз кайсыл потокто катышкансыз? Вип сабакты бөлүп төлөөгө болобу? Эм исламик бар. Эм исламиктен ала аласыңар.
баштан өткөргөн окуялар экен дейт Салтанат айым. Туура айтасыз эжеке. Салтанат айым силерге ушундай жакта менен онлайн курста йога жана интим гимнастика үйрөнө алабызбы? Курска бара албай атам. 5 балам менен 1 жаш. Мынча жакшы үйдөн жасайсыз. 7-10 баласы менен да аткарып атышат. Баланы шылтоо кылбагыла. Брови 80 дейт. Баарында жакшы. Өзүмдү эң жаман аял сезинем, эчимге керегим жоктой сезинем дейт. Сен кереги жоктой сезинсең, акыры сен керек эместей болгон абалга жетесиң. Бул сага эмнени түшүндүрөт? Алла Таала үчүн керек экениңди, сенин бул жашоодо ордуң бар экенин түшүнүү үчүн. Үчүнчү степень канча убакытта? Бул сизден көз каранды. Если жакшы аткарсаңыз 15 күндөн баштап эле уже сонун болуп ордуна келип калат. Бул силерден көз каранды. Эгер өтө ашыкча салмагыңар болсо, аябай булчуңдарыңар көп иштебей калган болсо, анда убакыт талап калат. Эгерде жок, сууну нормалдуу ичесиңер, андай ашыкча салмагым деле жок десеңер, анда жатын бат эле көтөрүлөт. Оң жак эмчек сайгылашып кетти. Көрдүңөрбү? Мен го дейт Салтанат айым. Ооба. Менден баарын жакшы жолдошумду иш жакка бардыра албай атам. Мен түшүнбөй атам, айтпай айым сиздин суроолоруңузга. Климакстан ысып турду кетеби? Ооба, кетет. Көзгө чыккан эмнеден эми сизге суроо бериш керек, жооп алыш керек, анан билинет. Да, кыздар. Кыскасы, мына могу жердеги мына нерв система, лимфа система, мунун баарын көрүп алдык, бутум кое бербей жатат. Неге дейт? Азыркы практикадан кийинби Касымова? Аденомиоз деген диагноз койду мага гинеколог дейт. 4 ай болду, гормонал ичип чарчап кеттим дейт, семирип атам дейт. Же чарчаган боюнча жүрө бериш керек, же срочно айым сырына жазылыш керек. Айым сырына жазыласыңар, баарын отидо аткарасыңар, семирип да кетпейсиңер, гормондорго көз каранды болбой каласыңар, көйгөйлөрүңөрдөн арыласыңар. Оргазм албай калган бизге жыйынтык сон дейт. Жакшы, ичимде өтө көп нерселер бар, негатив боло берем, аргимен урушкум келе берет дейт. Катыш кыла сабакка. Ылдый жак, бут жагым азыркы программадан кийин. Эми Касымова, эч нерсени ойлонбостон көздү жумуп, ошол бутуңуздун бош болуп турганын элестетсеңиз, жөн гана бутуңуз бош, булчуңдарды элестетесиз, кан тамырларды, скелетти гана элестетиңиз. Болду. Дененин өзүн гана элестетип коюңуз. Жөн гана дене, бутуңуз бош турганын, бош деп сезинесиз да, оор болуп атабы, бош дейсиз, болду. Только кан тамыр, булчуң, скелет бош. Ошону элестетип коюңуз, анан бул жака бошогондо жазып коюңуз, Давленияден кыйналдым, менде гипотиреоз бар дейт. Кыздар, жандарым, мен айттым. Кан басым көтөрүлбөй калат бара-бара. Тынчсыздануу кетиш керек. Тынчсыздануу болсо, кан басым көтөрүлө берет. Биринчиден катуу переживать этесиң, коркосуң келечектен. Мисалы, бир кайнене бар, ал давлениясы тез көтөрүлө берет. Неге? Эртең менин көзүм өтүп кетсе, келиним үйгө эч кимди киргизбей коет деп тынчсызданат. Ошон үчүн анын тынбай давлениясы көтөрүлөт. Дагы бирөөнүн давлениясы көтөрүлөт. Эмнеге? Күйөөсү көңүл бурбайт. Күйөөсү телефон чогуп отура берет. Анан күйөөсүн көңүл бурдуруш үчүн ал неосознанно ал ооруйт. Если давлениең көтөрүлбөй калса, сен үчүн ал жерде эмне жаман десең, күйөөң көңүл бурбай калат дейт. Ушундай. Ким ушундай көйгөйлөрдөн арылгысы келет? Ким? Арылабызбы же жүрө беребизби? Арылайлыбы? Ушундай айымдар. Турба муздап калат дейт. Ким курска катышкысы келсе, бул жака номериңерди калтырып койгула. Ушундай көйгөйлөрдөн арыласыздар.
загиб матки дейт, баш ооруу. Мындай, мен муну менен эмнени түшүндүрүп бергим келип атат. Бул көйгөйлөрдүн түбүндө эмне жатат? Ички конфликт жатат. Ички конфликт. Ички конфликт неден болушу мүмкүн? Сен ойлоруңду жеткире албаганда, сен өзүң каалабаган жумушту кыласың, же кыла турган жумушту через не хочу кыласың. Ички конфликт. Андан кийин да эмне болушу мүмкүн? Атаңа тарынасың. Атага тарынасың же апаңа тарынасың. Же апаңа тарынасың. Апага тарынганда не болот? Атаңа тарынасың, апаңа тарынасың. Мына эми кара. Бул сен. Бул сенин атаң, бул сенин апаң. Эгер атаңа тарына турган болсоң, сен өзүңдүн 50%-ыңды кабыл албайсың. Сен эркекти кабыл албайсың. Эркек менен дайыма проблема. Эркек менен проблема болобу? Сен ооруйсуң. Ооруп каласың. Муундарың ооруйт, киста болосуң, миома болосуң. Сен айтасың, күйөөм менен баланча проблема болуп, ушундай болуп оорудум, бирок сен түбү келип атаң болуп жатышы мүмкүн. Апаң менен проблема. Сен өзүңдүн аялдык табиятыңды кабыл албайсың. Тоже киста, миома, эндометриоз, аденомиоз жана башка көйгөйлөр. Ички конфликт. Ушунун баары жоюлат. Биз проработкаларды жасайбыз, сабактарды аткарабыз. 9 жаштагы балам артрит болуп атат. Силер өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштейсиңер, артритиңер кетет. Кантип ата-эненин сезимдери балага таасирин тийгизет? Мен айтып берем. Бул сенин балаң. Бул сен. Бала жашоодо толук түрдө энесинен көз каранды. Апасына көз каранды. Эгер апа, кыздар, могу жака номериңерди калтыра бергиле, ким курска жазыла турган болсо. Эгерде апа жек көрүп жашаса, баланын тамырын, кайын журтту жек көрүп жашаса, мисалы кайын журт менен мамилеси дурус эмес болсо, бул баланын тамыры. Сен баланын тамырын кабыл албайсың. Сенин агрессияңды кайын журтуңа деген бала баарын ичине соруп алат. Сен өз ата-энең менен проблемабы, тоже бала ооруйт. Эгер сен күйөөң менен мамилеңде проблемабы, тоже бала ооруйт. Бул чындык. Энергетикалык байланыш көрүнбөгөн деңгээлде мына ушундай жүрөт. Сен эмнен ойлоносуң, бала муну өзүнө сиңирип алат. Анан бала ооруйт. Эгерде үй бүлөдөгү ата-эненин бири-бирине болгон сүйүүсүн бала сезинсе, жылуу мамилесин, сүйүү десе эле өйшүү, жутташуу эмес, жылуу мамилесин бири-бирине, мээримин сезсе, бала оорубайт. Эгер бала атадан да мээрим алса, ападан да мээрим алса, бала оорубайт. Сен өзүңдү деле ойлонуп көрчү. Сага баардыгы жакшы көңүл бурушат, сага жылуу отношения бар, сен оорубайсың, сен жашарасың. Туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Анда сиз оорубайсыз, если сизге жылуу мамиле жасала турган болсо. Түшүнүктүүбү? Так, эми номер калтырабыз. Же болбосо группага катышам деп жазып койгула, ким группада бар болсо. Эндометриоз болуп кымбат спираль койдургам, йога жасасам, атам эртеле каза болгон, таарынчым жок. Мындай өксүк болушу мүмкүн. Неге каза болуп калды деген алсыз сезинишиңер мүмкүн. Мындай жан дүйнө ата издеши мүмкүн. Эмесе кыздар, могу номерди калтырам, ушул номерге курска катыша тургандар байланышасыңар.
0 500 631 610. Ушул номерге байланышасыңар. Баланын сүйлөө жагы кечигип атса, сен кимге эмне айта албай атасың? Бизге бир айым келди, баласы ЗПР экен. Ошол айым сырын аткарып атып дейт. Балам ЗПРден айыгып кетти дейт. Балам сүйлөп калды дейт. Биздин көзүбүздү карап сүйлөп калды дейт. Сен ичиңде көп бир айтылбай аткан сөздөрүң бар го. Же болбосо башка себеби да болушу мүмкүн. Сен балаңды бирөөгө беркиң келбеши мүмкүн. Если бала айыгып кетсе, мен үчүн эмне жаман деген суроого жооп таап көрүшүңөр керек. Жүрөк туш жагы сайгылай берет. Сиңдимде да ошондой генден окшойт да. Негизи гендик оору жок биздин ислам динибизде. Этот гендик чувстволор бар, гендик сезимдер бар. Ошол гендик сезимдер менен иштеш керек. Кыздар, не кылайын? Курс баасы, кыздар, мындан кийин курс баасы көтөрүлөт. Улам көтөрүлүп отурат. Анткени тажрыйба бар. Силер менден эмне аласыңар? Курсуңуз кымбат экен дейт. Менин курсум кымбат эмес. Берген акчаңарга уя аласыңар. Интенсивке келсеңер да, прого келсеңер да, випке келсеңер дагы. Берген акчаңарга уя ала тургандай билим алып кетесиңер. Бул силердин көз каранды. Билимди алыш керек, только окуш керек. Эгер билимди окубай эле төлөм салып кое турган болсо, мен мисалы французча билбейм. Бирок мен бир французга акча салып коем. Анда акчам күйүп кетеби? Күйүп кетет. Мен даже окудум деп айта албайм да, анда уя алышым керек да, окудум дегенден. Тажрыйба бар. Мен тажрыйбага таянам. Ар бир дене менен иштегенди ошо силерге туура жеткирем. Ошону сиңирсеңер эле жыйынтык болот. Курска катышуучулар номериңерди калтырып коесуңар. Ушул номерди скрин кылып аласыздар. Мен да өкүнүм, апам менен атам эрте каза болуп калган. Ошол жакындары каза болгонун кабыл албаган адамдар да булчуңдар аябай алсырап кетет. Алар жашоосунан рахат көрбөйт. Бардык жерде ушу менин атам болгондо, менин апам болгондо, алар өлбөгөндө ушундай эле деп баягы печальный состояниеге түшүп кетишет. Эми атинен болгон жакшы ооба, жоготуу жакшы эмес, бирок кабыл алыш керек экен да. Сиңдимдин мешине келбей калды, 2 ай келип кайра келбей калды дейт. Эми билбейм. Мүмкүн баланы көп салыштырат, мүмкүн үйдө атиненин суук мамилесин көрөт, мүмкүн али жатын эми эми баягы жетилип келатат. Гинекологторго барып көрсөтүп койгула, бирок гинекологтордун көпчүлүгү жатын балалуу болууга даяр болгончо айыз стабилдүү болбойт деп дагы айтышат экен. Атама таарынычым бар эле өтүп кетти. Негизи кыздар, атага таарынып жашоо дагы бул акылсыздык, сен өзүңдү соттойсуң. Апага таарынып жашасаң дагы сен өзүңдү соттойсуң. Сен ушуну билишиң керек. Эгер апам деп эстегенде көкүрөгүңдө бир кысылуу болсо, бир денеңде дирилдөө болсо, сенде таарынычы али бар, денең реакция берип атса. Атаңа дагы эгер атаң менен сүйлөшүүдө дагы бир напряжение болсо, анда денең бир нерсени айтып атат. Эндометрит болуп кымбат спираль койдургам, йога жасасам болот ооба. Кана кыздар, эми мен силерге жакшына кылып мээнет кылып сүйлөп бердим. Консультацияга мындан кийин консультацияны дагы акысыз өтпөйбүз, платный болот. Азыр сиздер акысыз алып атасыңар. Ким курска эми жазылат, ким айым сырына жазылат, эртең 30-сунда баштайбыз буюрса.
жашоого көзүбүздү ача турган, көйгөйүбүзгө эч кандай дарысыз, операциясыз үйдө отуруп алып эле жол таба турган жакшы курсубузду баштайбыз. Айым сыры курсу 2021 жылдан бери аябай бышып жетилди да. Ким катышат, катышам деп жазып койгула, дароо номер калтыргыла. Мен билейин, менин эфирим канчалык максатына жетти. Мартта төрөдүм, канча айдан соң инжим гимнастика кылсам болот дейт. Март. Разрыв менен өзүм төрөдүм. Ошондо разрыв болду, март, апрель, май разрыв болгон жер бүтүлүп калса, анда катыша бересиз. Бирсе випке катышам дейт, жакшы. Так. Арзан болсо катышам. Эми баалар кымбаттайт, карап көрөсүз. Мен катышам деп чөчүшүмдү чыгарып төлөм аткардым дейт. Супер, сонун. Тизем ооруйт, тизеңиз айыгат. Коштошобуз кыздар. Катышам дегендер мына ушул төмөнкү номерге кайрыласыңар.